Рахмат. Мага кыскача ушул мыйзам не өзгөртүү болуп атат, кандай болуп атат айтып бербейсиздерби баяндамачылар? Урматтуу депутат Зиядин Жамалдинович, биринчиден бул мыйзамды өзгөртүү, бул себеби дегенде биз биринчи жолу Кыргызстанда малдарды идентификациядан өткөрүү боюнча иш чара иштеп 1.700.000 ашык кара малды идентификациядан өткөрдүк. Ушуну иштөө мезгилинде мына көптөгөн мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү керек экендиги мына бүгүнкү күндө мындай айкындап койду да. Себеби дүйнөлүк практикада малдарды идентификациядан өткөрүү бул өтө татаал, анан көп каражаттарды талап кылуучу иш чара болуп эсептелет. Себеби дегенде идентификациянын биринчи эле милдети малдын санын тактоо, экинчиден ушу малдарга бөлүнгөн өкмөт тарабынан бөлүнгөн вакциналарды туура жеткиликтүү санда алуу, үчүнчүдөн малдардын кыймылы, төртүнчүдөн биздин мал жандыктардын продукциясын сырт жака экспорттоо болуп эсептелет да. Ошон үчүн ушул көптөгөн мындай мыйзамдардын анча мынча жерлерине өзгөртүү киргизүү бүгүнкү мезгилдин талабы болуп чыгып калды. Жок, аларды билем. Кайсы өзгөртүүлөрдү алып келип атасыңар? Кайсы? Өзгөртүүлөрдү биринчиден белгилей кетсек, баякы малдарды идентификациядан өткөрүүнүн милдетин жеке ветеринарларга өткөрүп берүү. Экинчиден жапайы малдардын идентификациясын өткөргөндө баягы мурун жазылып калган, что бул породистый малдарды гана өткөрдү. Азыр баардык малдарды толук кандуу идентификациядан өткөрүү боюнча кирген. Биздин мына мыйзам менен иштеген адис айтып берсин. Саламатсыздарбы, Баитова Айширок. Бул негизги бул мыйзам долбоорунда негизинен жаныбарлардан алынган продуктыларга байкоо жүргүзүү боюнча өзгөртүүлөр боюнча биринчи беренеде ошого тиешелүү болгон определениялар берилип атат, аныктама жана түшүнүктөр. Андан сырткары 6-чы берене, 7-чи, 8-чи беренелерде өзгөртүүлөр көрсөтүлүп атат. Негизги мыйзамда, азыркы күчүндөгү мыйзамда идентификация бүт жаныбарларга коммерческий целдеги жаныбарларды идентификациялоо боюнча көрсөтүлгөн. Ошону менен катар эле табигый эркиндик абалында жүргөн жаныбарларды тоже каралып калганда, ошон үчүн бул мыйзам долбоору менен табигый эркиндик абалындагы жаныбарларды алып салып атабыз дагы, анын сельхоз, домашний животныйлар боюнча идентификацияны көрсөтүп атабыз. Рахмат. Эми чындыгында айтканда азыр биринчи этабы болуп атат, биринчи этабы бүттү деп атат. Мен айтып коеюн, бүгүнкү күндө ушу идентификация жакшы өзүнүн жемишин бербей жатат. Эмне себептен? Туура сиздер бүгүнкү күндө малдын санын тактадыңар, кулактарына бирканы салдыңар. Бирок жанагы вакцина кылган вакциналар өз убагында ошол катталбай жатат компьютергечи. Андан тышкары, жана өзүңүз айтып кеттиңиз, союлган малдар боюнча дагы бүгүнкү күндө эч кандай каттоо жок. Бир областтан экинчи областка кеткен малдардын дагы бүгүнкү күндө ошол компьютерге түшкөн жери жок болуп атат да. Ошол анан эми силер айтып атасыңар, биз болду, мына бүттүк, биринчи этапты бүттүк, эми экинчи этапка өтөбүз деп атасыңар. Ошол бир эле кара малдарды бүгүнкү күндө идентификациялаган жакшы жемишин бербей жатат деп айтып келдик да менчи. Зиядин Исмаилович, сиз айткан негизинен анча-мынча кемчиликтер бар. Себеби дегенде бардык эле айыл өкмөттөрдө интернет мындай жетиштүү эмес, бул биринчиден. Экинчиден, мына мал союучу жайлар бүгүнкү күндө 90дон ашык мал союучу жайыбыз бар, мал союучу жайлар бар. Ушулардын бардыгында мындай идентификациядан союлган мал чыгып атат, мал союучу. Үйдүк шартында чыгаргандар бул кеч чыгып атат. Себеби дегенде мына бул малдын үйдүн шартында сойгондон кийин, той болот, жамандык жакшылык болгондо сойгондо, кийин ветврач барып, аны алып туруп, анан ушу бир айдын ичинде барып райондук центрге барып чыгартып атат да, тактоо иштери жүрүп атат. Ушул жерде анча-мынча кемчиликтер бар. Сиз айткан туура.
Анан экинчиден бизге чоң жолтоо болгон мына базарлар, мал базарлар күнүгө болуп атат. Ошон үчүн биз жергиликтүү бийликтерге атайын кат жөнөткөнбүз. Ушу мал базарларды 2 күнгө жылдырып берүү боюнча. Мына бир эле мал бир жуманын ичинде бүт областтарды кыдырып атат да. Ушул жагда чынында мындай кыйынчылыктар болуп атат. Анын баардыгы үстүнөн иштеп атабыз. Азыр ушу жергиликтүү бийлик, милиция кызматкерлери менен биргеликте базарларда дежурство жылыш бар. Толук кандуу эмес, бирок жылыш бар. Ошого мен айтайын дегеним, биз бүгүнкү күндө ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү алып келердин астында ушул бар мыйзамыбызды аягына чейин жакшы иштетип алышыбыз керек да. Дагы айтайын, өзүңүз айтып кеттиңиз азыр, бүгүнкү күндө кээ бир айылдарда чындыгында интернет жок. Кээ бир айыл өкмөттөрдө айыл өкмөт чоң. Ол жерде болгону жеке менчик ветеринарлардан болгону бирөө же экөө болушу мүмкүн. Алар мүмкүнчө толук жумушун аткара албай жатат. Андан тышкары мына өзүңүз айтып кеттиңиз азыр. Эт сойгон атайын жерлерден башка кээ бир адамдар өздөрүнүн короосунда союп атат малдычы. Алар эч качан катталбайт. Кээ бирлери вакцинация алып атат. Бирок ол вакцинация алып аткан ошол түшпөй жатат компьютергечи. Мына бүгүнкү күндө биз идентификация эч качан бул мыйзам жакшы иштебей жатат. Идентификация 10 секунд. Идентификация толуу кандуу бүгүнкү күндө иш алып барылбай жатат деп айтсак болот мунучу. Ошондуктан мен өткөндө дагы ветеринардык башчысына айттым эле, мына бүгүнкү күндө өзү келбей калыптыр. Ушул артында иштеш керек да.